жакшы шартынан Капчыгайдан Дәңги участогунан суудун күчүн алып, кинетикалык күчүн алып ток чыгарайлы деген проект менен баштаганбыз. Бул проектти 2014 августта ошо учурундагы бизде губернатор болуп турган Жээнбеков өзү колдоп, аппарат правительствого кайрылып, жер ажыратууга жардам берип, жер ажыратылган. Анан жер алгандан кийин биз проектке кийлигиштик. Негизги максатыбыз Папан суу сактагычынан чыгып ушул ушел аркылуу Ош шаарына кирип кетип аткан суудун кинетикалык күчү менен ток алыш болгон. Ол биздин расчет боюнча 15 мегаватт ток чыгара алабыз, эгер биз ушелиянын ушул жердеги дамбанын бийиктигини 55 метрге көтөрсөк. 55 метрге көтөрүү деген сөз бул Папан суу сактагычынын тоннелинен чыккандан кийинки бийикке ылайыкташтырылган. Ошон үчүн бул документация боюнча жер ажыратылган, курулушка уруксат алганбыз. Кара суу архитектурасынан күбөлүк алганбыз курулуш үчүн. Техникалык, экономикалык расчетторду чыгарганбыз. Предварительно ал до конца чыккан эмес, предварительно чыгарганбыз. Ошону менен бүгүнкү күндө эсептеп келгенибизде кызыгып ушул проектти эсептеп кызыгып келгенибизден кийин жаңы жагдайлар көрүнүп калды. Аны биз расчетун кинобузда көрсөттүк. 6000 гектарга чейин ичимдик суусу жок. Сугат суусу, анан кийин 40 кубка чейин ичимдик суусун көбөйтүшкө мүмкүнчүлүктөр, шарттар туулуп калды. Биз иштетип бүткөндөн кийин дагы эле таза сууну алып берсек болот. Андан тышкары биз өзүбүздүн видеодо көрсөткөндөй Папан суу сактагычынын курулушунда ал суу сактагыч 100 жылга ылайыкташтырылып курулган экен, бирок ал бүгүнкү күндө азыр өзүнүн мүмкүнчүлүгүнү аяктап койду. Себеби ал лайга толуп, өзүнөн чыккан тоннелге чейин лайка толуп, азыр жогору жакта жамгыр жааганда ал жамгырдын лайкасы туп түздөн түз биздин Ош шаарына суу берүүчү Озгурдагы суу тазалоочу базага чейин кетип калып атат. Таза сууну кантип жеткизип берейин деп атасыз ошо. Таза сууну элге кантип жеткирем деп. Естүү бурат тез. Таза сууну кантип? Таза сууну жеткизиштин негизги проблемасы, өзгөчөлүгү бул Папан суу сактагычында лайка суу келгенде лайканы же анын астынан келген жаман таш баштарды агызып жүрчү шлюз коюлган эмес. Ал Папан суу сактагычы бир гана максатта сугат жерлерин кеңейтиш үчүн курулуп калган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз ошол каталыкты оңдойлук деп атабыз. Биз ток эле албастан ушул дамбабыздын астына лайка сууду өз нугу менен агызып жүрүп, токту чыгарчу жана шаарга берүүчү сууду бизден ток чыккан айналат да. Ошол сууду 20-25 метр бийиктиктен тоннел неменин суу сактагычтын бийиктик жеринен алабыз. Лайка суу оор болгон үчүн ал сөзсүз түрдө ылдый жак менен агат да, ылдыйкы шлюз менен агып чыгып кетет. Биз ошондо биз дайыма тунук суу беребиз. Аябай тундурулган суу беребиз. Аны элге чейин жеткизип, химиялык жол менен, башка жолдор менен, тазалоо жолдору менен жеткизиш бул водоканалдын милдети болуп калып кетет. Жок, сиз ошол жерге чейин кантип жеткизесиз? Мисалы, мына жерде да 4-3 жерден сел түшөт деп атат. Турба менен алып кетесизби? Эки жактан кантип алып кетесиз? Ал менин милдетиме кирбейт. Эгер тендерге объявить этип туруп ушул таза сууну ошол жерге чейин жеткизебиз деп азыркы мен ачык эле айтайын, азыркы проекттин ката проект менен турба койчу болсо, Ош шаары эч качан таза суу ичпейт. Себеби өзүңөр көрүп турган мынау селкана оң жактан өтүп кеткен селканаларыбыз проекттен сырткаркы булар. Тендерден мен утайын, ана мен силерге сууну алып берейин деп айтып аттыңыз да. Акча керек болуп атат, 7,5 миллион сом керек болот экен деп айтып аттыңыз. Ошону качан? Эгер ошол дамба курулуш боюнча тендер объявить этилип калса, мен сөзсүз түрдө катышышка аракет кылам дагы, бирок ошол учурда ал жерге проекттеги курула турган жерге дамба курбайбыз. Мен сөзсүз сунуштайт элем, мынау Дәңги дамбасын иштетишти. Себеби азыркы проекттеги курабыз деп аткан жердин үстүндө 4 селкана калып атат. Ал селкана түбөлүккө ошол турбанын ичинде барган сууду булгай берет.
Буга бүгүнкү водоканалдын 10 эсе көбөйтсөк да камсыздай албайт. Фильтрди көбөйткөн менен камсыздай албайт. Эң биринчи башынан тунук суу беришти чечишибиз керек. Ал маселе азыр силер видеодо көргөндөй эле мына дамба менен чечилет. Ошо эмне кыласыз? Труба менен апарасызбы же? Мен апарасыз, эмне кылып апарасыз? Жаңкы видеодо көрсөтүлүп атканда айттым элем, силер чыгып кетиптер. Мен бүгүнкү күндө немистердин коюп берген полиэтиленовый трубаларын көрдүм, мен башта көрбөдүм эле. Мен алып барчу болсом, проектке катышып туруп. Полиэтиленовый труба менен ташыбайбыз. Бүгүнкү күндө анан Астана шаары менен биз келишкен трубалар менен келишкен эмелерибиз бар, долбоорубуз бар. Видеодон көрсөтөм аларды. Биз ошондой труба менен таза, экологиялык таза труба менен жеткизип туруп, эгер кааласа, водоканал кааласа, водоканалдын өзүнө куюп беребиз. Же болбосо ошончо трубанын ичинде эле тазалап туруп, биологиялык ультразвуковой электричество менен берчү тазалаучу трубанын ичинде эле тазалап туруп, түздөн түз потребительге беришке мүмкүнчүлүк болот бизде. Канча километр труба кетет, анан канча акча кетет? Мен аны азыр булардын проектисин билбейм, мен азыр айта албайм. Сиз сунуштап атпайсызбы өзүңүз проектиңизди? Жана эже айтып атканда сиз айтасыз го, бизде мындай проект бар. Сиздики туура эмес, сиздики кыска экен, биздики мындай болот деп. Анан ошону Мен биринчи бул таза суу болгонго чейин сиздер өткөн көпүрөдөн дамба куртуруп алып кетели, 12 метр бийиктикте алып кетсек выгодно болот деп өзүм проект кылдым эле. Ошондо $7 миллион менен ар бир үйгө таза суу 10 эсе көбүрөөк, бүгүнкү күндөгү иштетилип аткан суудан 10 эсе көбүрөөк суу жеткизип берем деген элем. 7 миллион сом. Шаар боюнча эмес, ал вообще 100 жылдап шаарды 100 жылдап суу менен камсыздап боло турган объем бул. Бүгүнкү күндө кышындасы 1,5 куб иштетип атыптыр. Азыркы күндө 250ден 400 литрге чейин иштетип атыптыр. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз 40 кубка чейин, секундасына 40 кубка чейин. Бул деген сөз Ош шаарына окшогондон 100дү камсыздайт. 100 шаарды камсыздайт. өзүңүз таштырбайсызбы? Мен Мирзаматов Адылбек Мамырович, 1957 Оштун тургуну. Жалпы бюджети канча? Проектиңиздин бүтүшү. Биздин мынау проект биринчи өзүбүздүн кес үчүн гана пландаштырганыбызда ал $10 миллион. $10 миллион. Бюджетиңиз Септеп чыга элексиздер. Судукун $7 миллион дедим, эгер силерге жеткизип берсек. Эгерде сиз ушул сууну алып барып берсеңиз ал жака, сиз дагы шаарга водоканалга сатасызбы? Канчаdır? Жок, сатпайм. Бекер эле берем. Бекер берем. Гестен чыккан сууну эле бекер алып барып бересиз. Бекерге алып барып жок. Сууду сатпайм. Суудун кинетикалык күчүн аламын. Мен токто алып анан берем. туруп, андан кийин ачкан сууну бул жака Ток тазалайм. алганда сууга зыянбы, пайдабы деп көп суроо болот, шуну айтып коеюн дедим эле. Бул нержавеечный кашык менен тамак ичет го. Гес деген бул ошо кашык да. Ошол кашык айлангандан кийин генераторго күч келет, сууга эч кандай зыян келтирбейт. Жана долбооруңузда көрдүк да, сиз 25 метр бийиктен суу алыш үчүн мына жерди тосот экенсиз. 55 метр. 55 метр тосулабы ошондо? Ооба, тосулат. Анда бул акбура суу токтоп калбайбы? Агып тура береби? Акбуранын агышына, Акбуранын программасына, анын тоннажына биз эч качан кийлигишпейбиз. Папа суу сактагычынан 35 куб чыккан болсо, 35 куб боюнча агат. Биз 1 литр расход кылбайбыз. Азыр бюджетти айттыңызда $10 миллион депчи. $10 миллион акчаңыз барбы же бир кандайдыр бир донорлор менен сүйлөштүңүзбү? Мен предварительно Конкретно. бир нече мүмкүнчүлүктөр менен сүйлөшүп койгонмун. Кыскача айтасызбы, канча метр труба керек, канча акча керек? Мен бая айттым, кайрына. Азыркы суу тазалагыч бассейн, Озгур бассейнине чейин жеткизип берип, дамбаны куруп жеткизип бериш, экологический таза трубалар менен жеткизип бериш $7 миллион турат. Мен курсам 7 миллионго куруп берем. Узундугу канча труба керек? Узундугу баштагы проект 2008 эле, азыр 3500 метр болот. Точность расчёту 3532 метр болот. Ошондо канчага көбөйөт суу? Ошону бир Мен бая айттым. Суу 2 труба менен барганда 5 куб болот. Өзү шаар 1,5 эле куб потребить этет. Эгер биз ГЭСтен чыккан суунун баарын таза ойдон берчү болсок, 40 куб секундасына болот. Бул Ош шаарына окшогон 40 шаарга жетет. Деп долбоорлор. Мирзаматов Адылбек, Сателлит 2005 акционерный коомунун башчысы. Адылбек айтып койсоңуз, эгерде тиги
баягы Папан суу сактагычынан чыккан деңгээлди эске алып ошодон 55 метр көтөрөбүз деп атасыздар. 55 метр. Жок, мынаудан 55 метр. Ушудан 55 метр. Демек, ошондо тиги суу аккан жерден 55 метр жогору өлчөп туруп, мынау катары менен тиги мына менен суу өтүп кетет. Каттасай Шунус менен- массивине суу ушул жактан кетсе болот. Кеңсай массивинин Кеңсай. үстүнөн 55 метр бийиктен суу өтөт, агып. Агып. Демек, баягы Мына чоң таш турат ошонун бул бетинде. Сен азыр видео көрбөдүңбү? Көрдüm ошол жерин айрып. лицензия таштарды иштетүүгө лицензия алдым дегениңиз мына таштар да? Мына жер биздин лицензионный площадь ташты иштеткен лицензиябыз бар, проекттер сатылган. Каалагандай алып, каалагандай азыр сата алам муну. Жерди кеңейтип алабыз. Кеңейте алам, мына ташты сата алам. Ошондо бул жагы менен шаарга болуп кетет экенсиз, бул жагы менен кеңсайга жеткизсең. Жок, экөөнө тең. Бул да төлөкөнүн үстүнө өтөт.